Орто мектепти аяктоо, алдыдагы кесипти тандоо учуру келгенде дароо мугалим болом дедим. Бул телегим 9-класста башталган. Окуу жайга тапшыруу учуру келгенде Борборуздагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетине тапшырдым. Жаңы окуу жылынын башталышы. 11 жыл таптаган мектептин жолуна эмес, студенттик күндөрдүн караанын көрсөткөн жолго багыт алдым. Университеттин 5-бөлүмүндө менин не бир сонун, не бир эсте калаарлык бактылуу күндөрүм башталды. Факультеттин жогорку билимдүү, адамгерчиликтүү мугалимдери билим гана бербестен адам болууга тарбиялашты. Окуу жайым күнүгө Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген учкул сөзү менен тосуп алат. Окуучулук күндөргө окшогон, ары кызыктуу, ары татаал, ары 1-курс үчүн коркунучтуу студенттик күндөрүм өтүп жатты. Ар бир 1-курска келген студенттерди тосуп алган 305-аудитория менин да эсимде калды. Ушул кенен, жарык, таза, билимге бай аудиториянын ичинен мен дагы көп нерсе үйрөндүм. Ушул аудиториядан кыйышпас курбук өттүм, дос көптүм. Алган билимибизди бышыктоо, бекемдөө иретинде китепканаларга бардым. Китепкана менен тааныштым. Жер көрдүм, эл көрдүм. Педагогикалык практикага бардым. Борборуздагы 83-чү мектептеги 1 мугалим катары сабак өткөн күндөрүм али да эсимде. А бул болсо 69-чу мектеп гимназиясында 4-курста эмгектенип атканым. Учуп кеткен куштай кылып 5 жыл билим берген студенттерин көкөлөтүп узатты. Андан соң колго диплом алып, Борборуздагы номер 27 мектептен эшигин кактым. Менин мугалимдик кесибим мына ушул мектепте башталды. Мен мугалиммин. Мен үчүн мектеп керемет жер. Кайталангыс аалам. Мен бул ааламда өзүмдү таанууга жол ачам. Үйрөнүүгө, үйрөтүүгө багыт алам. Мугалим кыска жана оңой айтылган сөз не бир сонун сезимдерди, өзгөгө билинбеген ат көтөргүс оорчулугу бар ойлорду, санааларды курчап турат. Мугалим бул кызыктуу, бирок ошол эле учурда өтө татаал кесип. Мугалим катары класста ийгиликтин кырдаалын түзүүгө чоң маани берем. Анткени балдардын ийгиликтүү, эркин, позитивдүү болуусу мен үчүн маанилүү. Менин урааным билбейм деп айтпа, үйрөнөм деп айт. Анткени үйрөнүүгө үмүттүн шамын жагып, бүлбүлдөп күйүп турган жалынды өчүрбөй сактап калуу да мугалимдин колунда эмеспи? Мен үчүн мугалим болуу балдар менен иштөөдөн чоң рахат алуу, өз ишимди аткарып бактылуу болуу. Сыныгы мугалим окуучулар менен эле эмес, өз ишинде ата-энелер менен тыгыз байланышта иштеп, жапатырмак бала тарбиялоо керек. Үй-бүлөнүн колдоосу жок мектептин аракети убакытты текке кетирүү экенине ишенем. Мугалим катары 2017 жылдан бери эмгектенип келип, окуу жайда алган билимдерим менен гана чектелип калган жокмун. Мектептин босогосун аттаган күндөн баштап эмгек жамааттын колдоосу, тапшырмасы менен квалификацияны жогорулатуу курстарына бардым. Класс алдым. Класс менен иштешүү кандай рахаттуу, ары татаал, ары кызыктуу экенин билдим.
Мага заманбап сабак өтүү жагат. Анткени класста эч ким тажабайт. Балдар баарлашууну каалашат. Алар өз оюн айтуудан коркпойт. Ал эми өзүңөр билгендей, талаш тартышта чындык жаралат. Мен сабак өткөндө класста стресс жок болушун, балдардан коркушун такыр каалабайм. Мугалим менен окуучулардын ортосунда бир гана сыйырматтын көрсөткүчү болушу керек. Сөзсүз түрдө тартип болсо, баары жакшы болот. Мугалимдин кысымы астында эмес бул тартип дагы, ыктыярдуу түрдө болушу керек. Тартип дайыма класста болсо, мугалим калыс болуп, туура баа кое билсе, демек, тартип дагы, класста ынтымак дагы, мугалимге сый-урмат дагы болот деп ойлойм. Кызыктуу сабак өтүү, сабакка даярдануу. Муну менен мугалимдин жумушу бүтпөйт. Чыгармачыл сабактарды, сахна сабактарды уюштуруу, иш-чараларды өткөрүү бүт баары мугалимдин мойнунда. Мугалим мындан рахат алат. Окуучулар менен тыгыз байланышта иштейт. Окуучуларды чыгармачыл болууга үндөшөт. Окуучулар тапшырманын баарын аткарышат. Анткени бул окуучулар ар тараптан таланттуу келишет. Биринчи класстарды да мына ушул майрамдык кече менен тосуп алуу салтка айналган. Иш-чараларды өткөрүү да жыл сайын байма-бай уюштурулуп турат. Ачык сабактарды өтүү, ачык сабактарды мугалимдер менен бөлүшүү салтка айланган көрүнүш. Мугалимдердин сабактарына байма-бай кирип турам. Себеби тажрыйба алмашуу, тажрыйба алуу мен үчүн өтө маанилүү. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу окуучулардын аралыктан окууга кетиши да мен үчүн изденүүгө негиз болду. Балдардын окуусун аралыктан болсо да канткенде жеңил кылам. Канткенде майнаптуу кылам деп көптөгөн жаңы ыкмаларды өздөштүрдүм. Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот дейт. Анын сыңарындай көптөгөн ардак баракчаларды, ыраазычылык каттарды алган соң, берметибиз болгон Ысык көлгө жолдомо алдым. Иш тажрыйбамдын алкагында көлүбүздө кесиптештер менен эс алууга сапар тарттым. Бул мугалим үчүн өмүр бою эсте кала турган көрүнүш. Мен мугалимдер кесиптештерим менен да жылуу мамиледемин. Сырдашабыз, эс алабыз. Албетте, бул мени бактылуу кылат. А сиздер билесиздерби? Бактылуу мугалимдер гана бактылуу балдарды тарбиялай алышат. Мүмкүн качандыр бир күнү биздин окуучулар да Александр Македонскийдин улуу сөзүн "Атам мага өмүр, мугалимим өлбөстүктү берген" деп айтат чыгар. Окуучулардан мына ушундай жагымдуу сөздү угуш үчүн бизден бир гана эмгек талап кылынат. Мугалим күн, мугалим гүл. Мен мугалиммин. Мен сыймыктан